ач курсак тоюнат дейт, жыртык көйнөк бүтөлөт дейт. Ал эми ден соолугубуз болсо кайрадан кайтып келбейт экен. Ошондуктан өз убагында ден соолукту карашыбыз керек экен. Кыргыздарда бар эмеспи? Оору күчөгөндөн кийин гана ден соолукка кичине болсо да көңүл буруп коебуз. Бирок алдын ала көңүл буруу деген кыргыздын негизинде канында дагы, жанында дагы эмнегедир жок экен. А биз болсо бул нерсени жокко чыгаруу максатында ден соолукту алдын алыңыздар. Мынакей жаз келатат, жазындагы жаман оорулардан, жаман дарттардан дагы арылыңыздар. Жаз келди. Биздин кичине болсо дагы витаминдер жетишпей тургандагы маалы мына ошол мезгилде эмне кылышыбыз керек? Каяка барып дарыланышыбыз керек, каяка барып витамин алышыбыз керек, дарттан, дабадан, оорудан кантип арылышыбыз керек. Бул тууралуу биз эфирибизде маек курабыз. Сонун биздин мейманыбыз келди. Туз бөлмөнүн жетекчиси, негиздөөчүсү жана ошондой эле сиздерге ден соолук боюнча өзүнүн ой пикирин, маалыматын, кеңешин берчү Айдос Серикбаев бизде конокто. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат. Сизди бир топтон бери көрө элекпиз. Кайрадан ушул студиядан көрүп жатканыбызга кубанычтабыз агай. Рахмат. Эми биз туз бөлмө деп калдык. Ар дайым туз бөлмө жөнүндө жакшы бир пикирлерди айтып келген биздин көрүүчүлөрүбүз дагы бар. Эскерте кетелик, эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолоруңуздар болуп калган болсо, анда түз байланышка чыксаңыздар болот. Шаарыбыздын коду 0312 67 01 91 бул студиябыздын номери. Көрүүчүлөр келиңиздер, суроолорду бериңиздер, жоопторду аласыздар. Ал эми биз өзүбүздүн камдап койгон суроолорубузду бере берсек, мынакей кыш мезгили бардыгыбыз эле баягы витаминдерге кичине болсо дагы организмибизде витаминдер азайып, жаз мезгилинде мына ушундайлар жүрөт эмеспи? Бул мезгилде биз эмне кылышыбыз керек? Бул учурда туз бөлмө канчалык деңгээлде бизге жардам бере алат? Жакшы суроо болду. Эми жаз келди эмеспи? Баягы кышында айтып кеттик го, биз баягы кышында адам баласы эки эсе энергия коротот депчи. Баягы эки эсе энергия коротот да, жайкы караганда, анткени ар дайым үшүп, баягы эметкен сайын, баягы денени баягы эметкен сайын витаминдер жана энергетика көп кетет экен депчи. Ошол айткандай баягы жазга мал адамда уже витамин жок кылат да, мындай айткандачы. Витамин, микро-макро элемент жок кылат. Алсырай баштайбыз. Анан эмне? Баягы иммунитеттин түшүшүнө аябай неме болот да. Ошол үчүн баягы иммунитет эң керектүү нерсе да бүгүнкү күндө. Баягы кайсы бир вирустар болбосун, же болбосо адамга ошондой жагымсыз, ден соолукка зыян бере турган бул вирустун жанагы иммунитеттин түшүп кетиши да, мындай айтканда. Ошол үчүн иммунитетти жазга мал көтөрүш керек да. Сөзсүз түрдө. Эми баягы биз түшүнүк, бизде иммунитет түшүп кеткен сайын баягы аллергиянын күчөйт, баардык оорулар күчөй баштайт да. Ошол үчүн баягы мен айтып кетерим, эң биринчиден баягы витаминдерди жеш керек. Кальций, ошол сыяктуу микро-макро элемент адамга пайда бере турган. Ошол сыяктуу биз туз бөлмө эң биринчиден баягы иммунитетти көтөрөт эмеспи? Ошол иммунитетти көтөрө турган ошо туз бөлмөбүзгө келе турган болсо, ал жерден дагы эмне? Баягы тазалоочу, баягы боор тазалаган чайыбыз бар деп айтып келебиз дайыма. Ошол сыяктуу жанагы кальций, жемчужный, чесночный масло, омега-3, баягы ушуларды беребиз да, ошонун ичине кирет бардыгы. Процедуранын ичине кирет десек болот. Эми баягы токтолуп кете турган болсок, бул кальций эмнеге жакшы? Бул 147 ооруга жакшы. Биздин көрүүбүз, сүйлөшүүбүз, сөөк, тырмак, чач, бунун бардыгы эмне? Мунун баары эмне? Кальцийден турат экен да. Ал эми тереңирээк айтып кете турган болсок ошондой да. Ал эми омега-3 болсо бул мээге, ошондой эле сөөктөргө, основной анан көздүн көрүүсүнө, ошол сыяктуу мына кожа деп коет. Кожанын да могу өңү өчүп калат го, баягы машинанын өңү өчкөндөйчү, ошол сыяктуу адамдын да кожасы нехороший цвет деп коет, жакшы эмес экен депчи, кебетеси. Ошол сыяктуу бул да омеганын жетишпегендиги. Ошол сыяктуу ар дайым адамдарга эмне керек болсо, ал жерден биз баягы кеңешибизди берип, туздуу бөлмөдө дайыма ошол витаминдерди берип турабыз. Эми чесночный масло бул иммунитетти көтөрөт, раковый клеткаларды өлтүрүп турат. Бүгүнкү күндө бир гана ошо туз бөлмөдөн гана эмес, жалпы ошол айтып кете турган болсок, ошо жазында балдарга өзгөчө
өзүбүз дагы чесночный масланы иче турган болсок, баягы чесноктун өзүн көп жей албайбыз. Анткени себепчи баягы жыттанат да, кандай болбосун. А чесночный масланын маңызы да бул. Ошол үчүн чесночный масланы айтып кетерим мен, ичиш керек жазга мал. Анткени себеби бул чесночный масло эң биринчиден иммунитетти көтөрөт, кан тамырларды тазалайт. Анан кандай бир раковый клеткалар болсо, ошолорду басат да, мындай айткандачы. Анан любой вируска туруштук берет, мындай айтканда. Вирус деп калдык, мына ошол тууралуу сүйлөшөлүк. Ал эми көрүүчүлөрүбүзгө дагы кайрылып кетебиз. Эгерде суроолоруңуздар болсо, WhatsApp номерибизге дагы жазып койсоңуздар болот. 0501 67 01 91 жөн гана SMS билдирүү калтырыңыздар. Сиздердин суроолоруңуздарга мына ошол биздин мейманыбыздан туура жоопту алып беребиз. Биз бүгүн туз бөлмө тууралуу жана ошондой эле ден соолук тууралуу сөз кылып турган чагыбыз. Вирус деп кетпедиңиз багы. Азыр учурда дүйнө жүзүн чындыгында эле дүрбөлөңгө салып аткан коронавирус болуп жаткан бардык шарттарды азыр Кыргызстандагы көрүп сактанып жаткан учурлары. Ал эми туз бөлмөдөгү буга кандай деңгээлде таасирин тийгизип, кандай деңгээлде даба боло алат? Бул негизи эле коронавирус тууралуу өзүңүздүн ой пикириңизди билдирип кетсеңиз. Жакшы суроо болду. Эми бүгүнкү күндө жалпы дүйнө десек болот, бир эле Кыргызстан эмес, ушул көйгөй болуп атат жалпы эми элдин маселеси да. Эми бул вирустун баары эле окшош да. Мындай айтканда, жалпы терминден алганда. Эми баягы өтө кооптуу бар, коопсуз вирустар бар дегендейчи. Бул эми баягы мурда деле болуп келген мындай ооруларчы. Өлкөлөрдө болуп келген, бирок эми мурда интернет жок болчу да. Ар бир жаш балада бизде интернет болуп, анан баарыбызда маалымат болуп, ошол мындай айтканда чоң нерсеге айланып кетти десек болот. Эми сактаныш керек. Бир гана мен айтып кетерим, коронавирус гана эмес, жалпы ошо адам баласы бүгүнкү күндө раковый клеткаларга чалдыгып атат, анан да түрлүү түскүн ооруларга чалдыгып атат да, мындай айтканда. Бул эмненин себебинен? Бул адамдын өзүнө кайдыгер мамиле жасаганынан да, мындай айткандачы. Эми азыр балдарга деле көңүл бурбай калдык, эмне жеп атат, эмне ичип атат, өзүбүз деле көңүл бурбай калдык да, мындай айткандачы. Мен айтып кетерим, ушул тамак ашка көп көңүл бурсак, эми ошол коронавирустун башын айтып кете турган болсок, мунун деле бирөө айтат, эми атайы чыгарылган вирус дейт, бирөө айтат, жок, баягы жаныбарлардан жуккан деп айтат да. Эми муну бир гана Кудай таалам билбесе, эч ким билбейт да, муну эми баягы болжомолдо бардыгы элечи. Эми ошондой эле ар кайсы нерсени жей бербеш керек. Ойду келди эле, бул эле жакшы экен деп эле деликатес деп эле жей бербеш керек да. Эми баягы ошондой да биз баягы ой бул сонун экен, тиги сонун экен деп элечи. Баланча жерден келиптир. Баланча жерден келиптир деп кызыгуу менен жейбиз го. Ошол сыяктуу да тамак ашка өтө көңүл буруш керек да. Анткени себептен ошо тамак аштын таасири өтө, мындай айтканда, адамга таасир берет да. Эми азыр көп кишилер мындай тамак жеп атабыз. Тамактын көптүгүнөн азыр ачарчылыктын убагы жок. Азыр көп кишилер эмнеден ооруп атат? Ачарчылыктан ооруган жок. Көп киши баягы өлүм житим да бул эмнеден болуп атат? Жанагы рактын да көбөйүүсү бул тамак аштын көбөйүүсүнөн. Тамак аштын көбөйүүсүнөн. Сапаттуу тамак аш болбой атат. Анын үстүндө дагы анан өтө ашыкча жеп атабыз да, мындай айткандачы. Эми чындыгын айтыш керек. Жатарда эле жеп атабыз, тура калып деле жеп атабыз. Той ашка деле барып атабыз, пакеттеп көтөрүп келип, эртең тура калып, калбай калчудай болуп эле кайра эле ошону жеп атабыз да, мындай айткандачы. Эми баягы мындай айтканда организм өзү таң калып атат болуш керек да, мындай айтканда. Эми буларга эмне болуп калды депчи. Мындай айтканда бардык нерсе өзүнүн эмеси менен болуш керек да, чегүү менен болуш керек. Айтып атышат азыр дүйнөлүк желелерде ошол коронавирус бул 27 градустан өлөт экен депчи. Андыктан бул коронавирусту жуктурбайм, оорубайм дегеле, ал вирус болбосо деле ооруга чалдыкпайм деген адам сөзсүз түрдө туз бөлмөгө барыш керек, болуш керек деп ойлоп турам. Анткени ал жакта канча градус ысык болот? Анын ичинде 40-41 градус ысык болот. Жалпы эменин ичинде. Анан бир таң калыштуусу ошол баягы көпчүлүк келет да, баягы адамдарда баягы эметиши мүмкүн. Андай суроо менде да болгон. Эми көпчүлүк келет, көпчүлүк отурат ал жерде. Эми ошол көпчүлүктө ар кандай
туура мен сизди билбейм кандай орунмен бул жигит да билбейм кандай орунмен бир бөлмөдө отурушат баары бир бөлмөдө отурушат жейде болбосо отуруп кетишкен деген бир маселе болот. Анан биз чочулай беребиз да ар дайым балким биринин оору бирисине жугушу мүмкүн деген да баягы суроо ой болушу мүмкүн. Туура ал чочулайбыз баардык жердечи. Бирок баягы изилдеп келген күндө дагы бүгүнкү күндө маалымат ачык эле, баягы менде гана маалымат эмес, бүткүл туз болгон жерде өзү, туз болгон жерде вирус болбойт. Туз болгон жерде вирус, анан могу жугуштуу оору, ошондой эле анан мону жыт, башка дагы мындай жагымсыз нерселер, жуга турган нерселер вирус болбойт да, эң негизгисичи. Анткени себептен туз өзүн өзү тазалап тура турган эме да, мындай айтканда. Адамдан чыккан моментально оору болобу, жыт болобу, кандай да бир эмеде ошол моментально мындай айтканда батыраак өзүн өзү тазалап тура турган нерсе. Туз бир гана жанагы ооруну тазаламастан жанагы адамдын эме деп коет, аура деп коет, бизде защитный аура деп коет. Ошол аураны да жакшы тазалайт тузчу. Эми тузду билесиздер, мындай айтканда илгертеден ата бабаларыбыз колдонуп келген, бирок унутулуп баратат бул нерсе дагы. Илгеркилер кандай ымыркайды деле жаңы төрөлгөндө эмне баягы тузга чайкап алчу да. Ошо 40 күнгө чейин күндө тузга чайкачы. Анткени себептен ушул баягы үстүнө жаман нерселер чыгып кетпесин, батыраак торолсун, чымыркай болсун деп баягы жаш балдарды ушундай жуунтчу. Ушул жерден суроо, мисалы бизде Кыргызстанда деле баягы табигый өзүбүздүн туз шахталарыбыз бар эмеспи? Мисалы Кочкордо деле туз шахтасы бар. Аякта да ушундай дарылоо курстары бар. Анан ошо табигый менен ушу силердин айырмаңар кандай? Ошо жасалма бөлмө, анан табигый бөлмө, экөөнүн айырмасы кандай? Биздики баягы южнокорейский морской туз дейбиз, өзү баягы морской деп айтылып келет, деңиз жалпы. Деңизде өзү микро-макроэлемент, минерал көп болот да, иондор көп болот. Чем табигыйга карагандачы, деңизде билесиздер кандай составы кандай деңиздин. Ошол деңиздин составында кандай болсо, тузда да ошондой состав бар да. Анан эң чоң айырмасы бул эми баягы табигый биздин Кочкор тузду же болбосо дагы башка российский туз дейбизби, шаар ичиндеги көптөгөн туз бөлмөлөр бар, алар муздак. Алар чисто мындай айтканда бронхит, астма ошолорго гана мындай эметип келген да. А биздики болсо жылытканга мүмкүнчүлүк бар. Анткени 1000 градус Цельсияда баягы тузду тазаланган, коркпой эле жылыта берсек болот 1000 градуска чейин. 1000 градуска чейин эч ким жылытпайт аны. Бирок бизде ошол баягы өзүнүн технологиясы бар. Ичи 40-42 градуска чейин баягы ысып турат. Анан эң биринчиден баягы дагы бир жолу айтып кеткенге мүмкүнчүлүк болуп атат. Эмнеге жакшы иммунитетти көтөрөт. Баягы улам эле эмнеге деген кандайча деген суроолор болушу мүмкүн. Анан ошого да токтолуп кете турган болсок, иммунитетке токтолуп кете турган болсок, азыр мен кенен айтып берейин ушул жерден. Адамдын температурасы ал туз бөлмөгө киргенде, баягы ХБ кийим менен киребиз. Өзгөчө колдорду, буттарды жаап турган, баардык нерсени жаап турган ХБ кийимдерди кийип кире турган болсок, жакшы пайдасын берет. Эми ошол жерге киргенде адамдын температурасы эмне? Баягы автоматтык түрдө эмне? 38-38,5 чейин температура көтөрүлөт. Баягы температура көтөрүлгөн кезде процесс эмне? Баягы өзүнөн өзү кан тамыр тазалана баштайт, тер аркылуу кан тамырлар тазалана баштайт. Иммунитет өзү көтөрүлө баштайт. Анткени себептен температура көзгөндө баягы искусственно көтөрүп атпайсызбы? Өзүнөн өзү мындай айтканда организм күрөшө баштайт, мындай айтканда тазалана баштайт денедеги. 36 градус 36,5 чейин адам дайыма жүрөт эмеспизби? Эми андан өйдө болгондо уже организм күрөшө баштайт экен, мындай айткандачы. Туура эмес жанагы эмелердин баарын денеден эметип салат. Чыгарып салат. Тер аркылуу. Эми болгон илдеттин баары тер менен чыкпаса, бөлөк чыга турган жер жок. Эми ошол адам канчалык тердеген сайын баягы ичиндеги ион жана минерал 80ден ашык ион минерал деп атпайсызбы? Ошол адамдарга баягы дем алып атат,
ичине чейин кирип атат. Сыртынан дагы баягы инфракрасный луч денеңе сиңип атат, мындай айтканда сөөгө чейин сиңип, баягы шлак, токсин оорунун баарын алып чыгат мындай айтканда. Эң жакшы бизде көрүүчүбүз SMS билдирүү калтырган экен. 72-23 абоненти дейт. Саламатсыздарбы? Чесночный майды кайсыл жактан алабыз? Жана ошондой эле баасын дагы сурап тур. Урматтуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүбүз, эгерде сиздер биздин катарыбыздан алыстабай турсаңыздар, анда эфирибиздин соңунда сөз түрдө дареги жана ошондой байланыш үчүн телефон номерлери айтылат. Мына ошону жазып алып, анан кайрадан байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарга дагы жооп ала алсаңыздар болот деп айталык. Жана ошондой эле 7041 абоненти дагы жазыптыр. Саламатсыздар, Весту телеканалы дейт. Абдан жакшы тема экен. Мен жаз мезгилинде аллергия оорусу менен ооруйм. Буга кандай таасирин тийгизет деген экен. Жакшы таасирин тийгизет. Кандай? Баягы туз баягы тердеп атпайсызбы? Туз баягы азыр эле айтып кеттик, иммунитетти көтөрөт. Аллергия эмнеден болуп чыгат? Баягы иммунитет түшүп кеткенде, сырттан жагымсыз нерселер болгондо баягы түшкүрө баштайбыз, денелерге бир нерселер чыгып кетет. Ал эми дайыма адамдын иммунитети баягы жакшы жүрө турган болсо, ал киши эч кандай ооруга чалдыкпайт. Рак менен деле оорубайт, жана коронавирус менен деле оорубайт, эчтекеге чалдыкпайт. Ал эми иммунитет түшүп кеткен сайын биз ар кайсы ооруларга чалдыга беребиз. Баланыкы деле ошондой. Ошол үчүн мен баары айтып кетерим, баягы бир гана менен тузга эле деп айтып кетпестен, эми ушу тамак ашка да айтып кеттик го, жана көңүл бурсак, эртең менен тура калганда майга чайга чуркап кетпей, баягы тура калып баягы бир стакан суу ичип, организмди бир сыйра тазалап алып, анан колдон келсе жана азыр эми жакшы өнүгүп келатабыз, баягы витаминдерди иче турган болсок, азыр жакшы нерселер чыгып атат го. Ошону баягы текшерип, ошо витаминдерди ичип туруп, ушу баягы эртең тамакка, завтракка деп коебуз, баягы жакшы көңүл бура турган болсок, бул сөзсүз түрдө мындай жыйынтыгын берет. Анан дагы айтып кете турган нерсе, өзгөчө могу жатарда дагы жеп ала турган болсок, организмди кыйнап коюп атабыз мындай айткандачы. Таң аткача могу стиральный машина иштеп чыгат. Анан айтабыз, эртең менен тура калып элей, мен түндө албасты басып чыкты дагы бирдеме болду депчи. Анан андай эмес да бирок. Адам баласы эң алгач анда тамакка көзөмөл кылыш керек экен. Өтө эле тамагыбыз пайдасы жок эле деле жеп атабыз, мындай айткандачы, уруп эле атабыз мындай айткандачы. Ошол мындай пайдалуу тамактарды жей турган болсок, өзгөчөчү, эми көңүл буруш керек. Адам эч ачкадан өлүп калбайт. Ошону мындай жана бир жакшы нерсе жедим эле, азыр деле бир отуруп мындай пайдалуу нерсеге да ошону багат бөлүп мына балдарга да үйрөтө турган болсок, өзүбүздөн калган муундарга да үйрөтө турган болсок жакшы болот эле. Бирок эми баарыбыз көңүл бурбай атабыз да ошогочу. Дагы бир келген SMS бар экен. Саламатсыздарбы дейт, 9962 абоненти. Кичинекей бала деп калдыңыздар, канча жаштан алып барса болот дейт. 6 айдан баштап, чеги жок. 6 айдан баштап, баягы ымыркай кезинен баштап, 6 айдан баштап келе берет. 80, 85, 86 ушундай деле аталар келип атышат бизге. Жаш чектелбейт экен да? Жашкыраак чектелбейт. Жакшы. 79-74 абоненти. Саламатсыздарбы дейт. Менде псориаз деген оору бар экен, Мына ошол оору менен жабыркайм дейт. Кайсыл жакка кайрылам, кандай жардамын берет дейт. Эми биз айтып кете турган болсок, түз бөлмөгө келе турган болсо, биз баягы консультация берип, ошол жерде маалымат берип. Негизи бул ооруга жардамын тийгизет. Айыккандар болгон. Айыккандар болгон. Эми баягы биз айтып коебуз го, чектөө баягы 10 күн курс алыш керек деп коебуз. А өнөкөткө айланган канча бир жылдан бери ооруп келаткан мисалы болот го. Бул оорума канча жыл болду десем, ой 5 жыл болду, же 10 жыл болду, же 20 жылдан бери ооруп келатам, же 30 жыл болду ушул жаш кезимден бери ооруп келатам деген оорулар болсо, эми 10 күндө жомок эмес деп кире калып эле коет. Ушунча жыл топтолгон ооруну 10 күндө чыгаруу таптакыр мүмкүн эмес болсо керек. Андыктан дагы да болсо убакыт керек. Бирок урматтуу телекөрүүчүлөрү, сиздер сөзсүз түрдө дарекке барып кайрылып, өзүңүздөргө жакшы кеңештерди алсаңыздар болот деп айталык. Анан кичинекей бала менен ошо чоң эле кишини айтып калдыңыз, алардын убактысы дагы атайын чектелүү болсо керек. Мисалы, чоң адамдарга өзүнчө бир убакытта, кичинекей бөбөктөргө өзүнчө бир убакытта кайрылыш керек, же болбосо ошонун ичине отуруш керек деген. Жакшы суроо болду. Негизи эми баягы туздун баары натуральный болуп аткандан кийин берген баягы ичинен берип аткан препараттын баары эле натуральный болуп аткандан кийин бул жерде эми баягы чектөө бар. Ооба жаш балдар болсо эгер бир 20 мүнөт жетиштүү болот да. Чоңдорго? Чоң кишилерге 40-45 мүнөт. Эгерде андан ашып отурган болсочу? Эми мындай
жаш балдаркы деле билинбейт, бирок чоң кишилер көбүрөөк отурса, мисалычы, көбүрөөк отура турган болсо, бул жерде баягы эме жүрөк слабый да, мээ слабый башка органга карагандачы ошолорго да таасирин берип коюшу мүмкүн. Анткени Кыргызда бар эмеспи, дагы кичине көбүрөөк отурса мүмкүн дагы да болсо көбүрөөк жардамын тийгизет дегенчи. Туура айттыңыз. Анткени себебинде биздин апаларыбыз, аталарыбыз келет да, убактысы бүткөндө бизде айтышат да, убактыңыз бүттү, чыгыңыз десе, жок, мен 1 саат отурушум керек, мен биз көп нерсени акылга арланып салайын деппи? Көп нерсени акылга салып коет экенбиз да, баягы канча көп отурган сайын, ошо 2 саат, 3 саат же кечке чейин отурсам, ошо 10 жыл топтогон шлак токсин же оорубуздун баары чыгып кетет деп ойлойт экенбиз да. Бирок ал акылга сала турган нерсе эмес да, мындай айткандачы. Ушул жерден да бир суроо, мисалы буяка ооругу менен чалдыккандар барат экен да. Таптакыр ооруга чалдыкпай эле жөн эле алдын алып, орусча айтканда профилактика үчүн баргандар болот да. Бирок ошолор канча убакыт отурган жетиштүү жана канча курс алган жетиштүү болот? Жакшы суроо болду. Эми айтып кете турган болсок, баягы биз эми кыргыздар профилактика кылганды өтө эле жаман көрөбүз да. Баягы ооруп баспай калганда барат эмеспизби? Бирок алдын ала алса өтө жакшы да. Алдын ала, ошо биз дагы төмөндө айтып кеткенбиз, негизи оорунун баардыгын алдын алсак анда оорубайбыз деп. Жана ошондой эле адам баласында канчалаган жылдар бою топтолгон ичибиздеги биз билбеген, биз көрбөгөн шлактар, токсиндер, таштандыларды мына ошол туз бөлмө аркылуу чыгарышыбыз керек экен. Андыктан сиздерге дагы бул нерсе сөзсүз түрдө керек. Биздин оюбузга кошулган 90-20 деген абонентибиз бар. Маегиңиздер абдан жагып атат, кайсыл жерге барышыбыз керек. Айдос мырза, бизге ушунча көптөгөн SMS билдирүүлөр келип атат. Сиздердин дарегиңиздерди, байланыш үчүн телефон номерлерди сураган. Мүмкүн болсо азыр түз эфирден айтып кетпейсизби? Дарегибиз Манас 8, Баканбай менен келишилишет. Андан тышкары телефонубуз 0708 555 111. 0708 555 111. Мына ошол байланышка чыксаңыздар номерге, дарекке барсаңыздар, анда сиздерге жардамга сөз, сиздерди келишет деп айталык. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары улантабыз дагы, бизге келген SMS билдирүүлөр дагы. Окуйбуз, сиз кандай дарыгерсиз деген дагы кызыккан суроолор бар экен. 40-50 абонентинен. Жакшы суроо болду. Мен эме ичине суу ичип алайынчы. Урап кетти. Биз болсо туз бөлмө тууралуу бир аз да болсо маалымат берелик. Туз бөлмө бул Корей технологиясы менен жасалган бир өзүнчө бөлмө. Бул жакта ысык, температурасы 40-41 градуска чейин барат. Адам бир күндө 40 мүнөт отуруп, бардык органдагы, бардык организмдеги шлак токсиндерден арыла алат экен. Биз мына ушул туз бөлмө тууралуу сүйлөшүп жаткан учурубуз бул туз бөлмөнүн жетекчиси, негиздөөчүсү Айдос Серикбаев бизде конокто. Багы негизи мен багы өзүмдүн кесибим боюнча багы юристмин да, мындай айтканда. Массага. Өзүмдүн кесибим боюнча юристмин, бирок ушу 2010дон баштап багы айтат го, бир нерсеге себеп болот, себепсиз эч нерсе болбойт деп. Ушу балдарым көп ооруйт эле да магачы. Анан багы бир нерселер багы көп ойлондурат эле, ушу балдардын оорубасын дайыма укол, мен дары-дармексиз, уколсуз айыктырууга, кандай бир айыктырууга бир жолдор бар деген бир ойлор бар болот эле. Анткени улуу балам өтө эле слабый болду дагы. Улам укол салат, акырында укол деле жардам бербей калды да. Анан бир күн ооруп, 2 күн ооруса бир күн мектепке барат, 2 күн ооруп калса 3 күн үйдө жатат, ушундай да. Анан 2010до бир ушул кайсы бир компаниялардан кызыгып багы эме кылып өздөштүрүп, кызыгып окуп калдык. Тибет медицинасына кызыгып калдым. Ошол себептен багы Кытайга 2 жолу барып, курстарды өтүп, 2 жыл каттап, ошо курстарды өтүп, ошоктон окуу жайларда эметип, ошо аябай кызыгып, Кытай медицинасы аябай өнүккөн экен, мындай айтканда чөп дарылар менен, өзгөчө Тибет медицинасы деп койсок болот. Ошону аябай кызыгуу менен өздөштүрдүм да, мындай айткандачы. Анан кийин корейстер менен иштешип калдык. Корейстер менен иштешип калып, анан ушундай туз бөлмө деп, туз бөлмөнү ачканга аракет кылдык. Тузу да аябай жакты да, анткени себептен бүгүнкү күндө нано технология деп коебуз, ноу-хау деп койсок да болот. Ушул
бир туз бөлмө менен мисалы айтат го бир ок менен 2 коен атат депчи. Бул бир ок менен 15 коен атсаң болот деп 20 десең деле болот экен. Бул нерсе адамга керектүү нерсе экен да, келечеги бар нерсе экен. Анткени себепте бүгүнкү күндө эмне шлак токсинден арылбай эмне давление көбөйүп атат, гипертония оорусу, сахарный диабет бүгүнкү күндө. Ошол сыяктуу адамдардын жанагы айтып кеттик туура эмес тамактануудан көп ооруларга чалдыгып атабыз да, иммунитеттин түшүп кеткени, бала бакыраныкы ушундай да. Жалпы жонунан ага негизи эле ошол шлак токсиндерден бүт эле оорулар козголсо керек, бүт эле оорулар адамдарда ооба туура эме да. Адам канчалык жеге берген сайын, жеш тазалануу болбосо, ошончолук да мындай айтканда оорууну 80% оорууну мисалы айтканда шлак токсинден алып жүрөбүз да. Мына оорунун баары эле ошодон келип эле чыгат. Жүрөк оорусу деле, көздүн көрүүсү баардыгы жогу баягы толуп кетиштен сахарный диабет бүгүнкү күндө көйгөйдүн баары эле ошол толуп кеткенден же туура эмес тамактануу баягы. Биз көрүүчүлөрүбүзгө кайрылалык. Мына ошол эгерде сиздерде кандайдыр бир оорулар, көйгөйлөр жаралып жаткан болсо, туз бөлмөгө кайрылыңыздар. Бизде ошол туз бөлмөнүн жетекчиси Айдос Серикбаев мырза болду. Биз болсо сиз менен коштошобуз. Кайрадан кийинки эфирге чейин сак саламатта болуңуз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон суналык. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө кыргыз калкына өзүңүздүн кичинекей болсо дагы кеңешиңизди айта кетсеңиз болот. Кабыл тилейиңизди. Рахмат. Бүгүнкү күндө кыргыз элиме эмнени айтып кетерим? Мен бүгүнкү күндө баягы ден соолуктуу болсо деп ойлойт элем да. Эч ким оорубаса экен дейсиз. Баягы кандайдыр бир оору билесиздер да азыр. Кандайдыр бир оорулардын баары чыгып атат, дүрбөлөңгө салып атат. Ошол жана коронавирус биздин эл журтубузга тийбесин десек да, баягы Кудай Таалам алып келбесин да ал нерселердин баарын. Аман бололу, ар дайым элибиз тынч болсун. Мен айтып кетерим, алда ар дайым ден соолуктуу бололу да. Ден соолук бул эң негизгиси. Ойлоп койбуз, көп нерселер айтып келебиз, бирок ден соолугуң болбосо эч нерсенин кереги жок да. Бул дүйнө баары бир болуп калат да, мындай айткандачы. Ошол үчүн ден соолук баягы биринчи орунда турабы деп калам да кээдечи. Ошол үчүн баарыңызга каалап кетерим ден соолук. Балдар оорубасын, апаларыбыз, аталарыбыз оорубасын, эл журтубуз тынч болсун. Ошол тузга келиңиздер. Тузга баралык. Бардык көрүүчүлөрүбүз дагы туз бөлмөсүнө чакыралык. Ден соолуктуу болуңуздар, оорубаңыздар. Ден соолугубуз бир эле. Андыктан оорулар миң экен, ошол миң ооруларга дары болчу туз бөлмөнүн жетекчиси бизде Айдос Серикбаев мырзабыз, агайыбыз болду. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары уланталы, кесиптеш. Кеттик, андан ары сапарыбызды улайбыз.